Ben başlayayım. Özüm başlayayım. Жақынырақ отырып алыңыз іле, жа. Міне, байқала, сен жақын отырсың акаңа. Кіші сарқыларын, мына қандандағы ұрып қалған. Азыр. Екі тарап. Оруңузду айта өтүн. Урматтуу мекендештер, азыр бизде түз эфирибиз башталды. Бул түз эфир мындан 2-3 ай мурдагы ноокаттагы Көкжар булар камераны орнотуп, кандайдыр бир заказдын негизинде ушул 5 бала камалган, 5 МВДнын кызматкери. Ошонун атасы мына өзүңүздүн балаңыздын аты жөнүн айтып ата. Ошо сиз УКМКга кайрылдыңыз. УКМКдан кандай жооп алдыңыз? Ошол УКМКнын урматтуу биздин Камчыбек Кыдыршаевдин коомдук кабыл алуу бөлүмү сизге кандай жооп берди? Ушулар жөнүндө эле кыска айтып коюңузчу. Адамдардын тагдыры булар үчүн жеңил желпи болсо, сиз трагедияга батып, 7 айдан бери кан кусуп отурасыз. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи аба. Мен Маматаев Болдобай Назаралиевич ыйсамдуулукту, чындыкты, акыйкаттыкты камсыз кылып беришиңизди өтүнөбүз деп президентке жана УКМК башчысы Камчыбек Кыдыршаев Ташиевке кайрылуу жолдошконун кийин мен көрдүм. Бул жерде эч кандай эме жок. Бирок артынан да кандайдыр бир видео чыгып кеткен, ошол жерде акча берип, акча алып, сыяктуу ушундай бир көрүнүштөр. Мында эч кандай далил жок, колунан кармап алган адам жок, башка жок. Ошо негизинде келип туруп, 7 адамда барып туруп, 22 ноябрда Бишкекке барып киргизген. Ошондо ата, ошондо УКМК кызматкерлери киргизеби балдарды? Жок. Ким киргизет? Министерство МВДнын балдары. Айта бериңиз. Түшүнүктүү, айта бериңиз. Бул жерде менде ой кетти, мен Камчыбек Кыдыршаев баягы сыйлайт элем. Себеби ал кишинин сүйлөгөн сөздөрү бар эле. Жасалма кылмыш ишин козгобогула, көбүнчө баягы мыйзамдуулукту сактагыла деген ушундай бир баса белгилеген сөздөр бар эле. Ошондуктан мен ушул киши билбейт болуш керек. Эгер ушул киши билсе, ушул балдарды чыгарып жиберет болуш керек деп, ооруп атканыма карабай Бишкекке барып арыз жазып, Камчыбек Кыдыршаевдин ишканасына барып, каттын бирөөнү ошо жердеги баягы прием кылып аткан эмеге тапшырып, дагы бир копиясыны Камчыбек Кыдыршаевдин өкүлү кабыл алып атат дегенини 4 саат очередте отуруп кабыл алуусунда болдум. Бир 50дөн менен 60тын ортосуна барып балан гражданский кийинген жигит экен. Мен болгондой айттым, уулум жөнүндө баардыгын айттым. Камчыбек Кыдыршаев ушуну билеби, билсе билет деп, билбесе билбейт деп, жума күнү мага астта телефонум турат, ушуну мага айтып койгон, мен элге айтып барайын дедим. Десем, баягы өкүл айтып атат, ал киши курсилела, бирок мындай мэр нерсеге ал кишинин убактысы жок. Дегенин мен ачуум келип, ошо жерде алынып кеттим. Силерге адамдын тагдыры мелиш болуп калдыбы? Эмне үчүн силер мелиш жана крупныйды бөлүп атасыңар? Менин баламдын 5 баласы бар мектеп жашында. Мен өзүм оорукчанмын. Мен бирөөдүн канына, бирөөнүн тромбоцитиге муктаж болуп жашап келатам. Ошол балам аман эсен келсе, көзүм өтүп кетсе, ошол топурак салса деген максат менен жашап келатам. 1 айлык менин дарыга кеткен расходум 20 000 сом. А пенсиям болсо 11 300 сом пенсиям бар. Ошол катты таштап анан эптер менен кутулду. Баягы өкүл чыгарып жиберди. Кийин анан үйгө келип жүрсөм, бир күн Ош областтык СМБнын башкармалыгынан кат келип атат. Сиздин катыңызды Ташиевке жазган. МВДнын тергөө бөлүмүнө жөнөттүк. Деп, хорошо, жөнөттү, жакшы болуптур деп. Анан эмнеге мен Бишкекке апарып бердим эле го. Бишкекке эмнеге Ошко кайтып келдим.
Kayıt neyle jönötöt degen taң kaldım. Odan bir ay ötkenden keyin bir kızı звонит etedi. Ava. Sizden taşıyıpke жазған katыңızды жөнөттү эле жолда жоголуп кетиптир katыңыз. Мына чалакылык. Кайрадан Мына жазып жарандардын берсеңиз, тагдырга койгон кайрадан жазып чалакы мамиле. берсеңиз, Biz жөнөтөлү дегенini, ой мен силерди башкача чыгара деп ойлоп жүрүпмүн. Эң туура айткан. Военный, ушундай бир так өтөн эми ишкана деп ойлоп жүрбөдүм беле. Мен кайра жазып бербеймин. Аны да жоготосуңар силер. Болду мен ишенип бүттүм. Арыз да жазбайм, башка да кылбаймын. Айлык алып бала чагаңды багып иштеп атасыңбы кызым? İşte бер. Рахмат, мен сага кат жазып бербеймин деп аттар кылып койдум. Ата, эми сизге бир суроо. Сиз эми ошо жетекчилерге кайрылыңыз. Кат жасак жолдо жоголсо. Ошондуктан мен түз эфир аркылуу кайрылып жатам. Балдарым, эмнени сурайсыз? Балаңызды бошотуп бер дейсизби? Сураңыз. Мен эми урматтуу Камчыбек Ыдырышевич, урматтуу Садыр Кожоевич, сиздерден сураныч. Мен уулумдун 5 баласы бар. Бардыгы мектеп жашында. Мектеп жашында. Менин пенсиям 11.300 сом пенсиям бар. Ол дарыдан ашпайт. Келин менен акылдашып туруп, саап ичип аткан уйду музоосу менен сатышка туура келди. Балам минип жүргөн Matiz машинасы бар эди, аны сатышка туура келди. Эми мени бага турган, карай турган баламды 7 айдан бери капаста кармадырасыңар. Силерден сураныч, мындай мыйзамсыздык болбойт. Мындай мыйзамсыздык болбойт. Кимдер эме кылса дагы сиздерди элден алыстатып атат. Урматтуу жетекчилер, эсиңиздерге келип, сиздерден сураныч, мен уулумду тез аранын ичинде бошотуп бериңиздер. Суранам сиздерден, Садыр Кожоевич, атаңызга, энеңизге топурак саларбай калган канчалык өкүнүчтүү экенин жакшы билсеңиз керексиз. Мен да ошондой абалда турам. Ошол балам мага топурак саларбай калабы? Ошол бала арманда калып кетеби деген. Эме менен мен азыр ошентип ойлоп атам. Айланайын жетекчилер, сураныч, баламды бошотуп бергиле. Суранам сиздерден. Üstünden ağız yok. Мунун сиздин балаңыздын үстүнөн арыз түшкөн эмес, э? Жок, арыз да жок, эчтеке жок. Жөн эле. Жөн эле барып келип камап койгон. 7 айдын ичинде 2 жолу сурак алыптыр. Мынакей. Экөө да тең. Шул майрамга карата, милициянын 100 жылдыгына карата коллективден топтогон акчасыны мынау тизмеси, мынау пулу деп начальникке бергенмин. Менде башка эч кандай неме жок. Рахмат. Эме кылган бар. Ата туура айтасыз. Эми апа боюнча дагы апасы өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып, сиз дагы кайрылыңыз эми ушу жетекчилерге. Мен дагы ушу Нурлан Маматаев Олжобаевичтин апасымын. Мектепте 47 жыл мугалим болуп иштедим. Жаманга жакшыга баардыгына башымды коштум. Бүгүнкү күндө ушу баламдын ошол жерде отурганы үчүн мен дагы каптан кыжалатмын. Үйдө мектеп жашында 5 уулу бар, 5 баласы бар. Биз чала көз кичине пенсиябыздан кырылышып атабыз. Сиздерден өтүнүч, сураныч, ушу баламды Капа болбоңуз эже. Ата дагы ошо оюңуз Экөө сөз бар. айтыңыз. Тергөөчү айтып атат экен азыр. Начальнигине каршы показания берип, анан чыга бер деп. Мен уулум 5 вакыт намазын окуган, Кудайдын жолунда жүргөн бала. Адвокаты аркылуу сүйлөшүп эме кылсам, балам айтыптыр, мен эмне үчүн билбегенди билдим деп айтышым керек. Эмне үчүн көрдүм деп айтышым керек. Üstümde Kuday karap durат, men андай нерсеге барбайм деп отказ кылыптыр. Мен туура түшүндүм. Туура кылат балам дедим.
Tuğra kılasın dedim özünce. Мына урматтуу кыргызстандыктар, ушундай акыбал биздин Кыргызстан мамлекетинде бирөөлөр үчүн жеңил желпи иш болсо, мына 5 күнөөсүз бирөө үстүнөн арыз жазбаган, ак жеринен түрмөдө 7 айдан бери отурган балдар үчүн бул өтө чоң трагедия. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич жана Улан Омоканович, Улан мырза, сизден сураныч, ушул аталардын көз жашын агызбай, ушул бир буту көлдө, бир буту жерде турган апалардын көзүн агызбай, ушул балдарды үй түрмөгө чыгарып берип койсоңуздар, тергөө иштери анан жүрө берет эле. Камап алып, 2 жолу сурак кылып, же бир негизделбеген, же бир далилденбеген, же бир үстүнөн арыз түшпөгөн жарандарды камоо менен сиздер авторитет алганыңыздар жок. Тескерисинче бүтүндөй кан жутуп ыйлаган ата апалардын каргышы тийип кетпесин. Ошондуктан мен сиздерден суранарым, мен булар аябай чакырып, көптөн бери эжеке ушундай бизге бир жардам бериңиз дегенден мен тилекке каршы келип, булар аябай көп чогулган экен, бирок мен жок, эми азыр Кудай буйрса жаңы тергөө бөлүмүнүн жетекчиси келди. Мирлан Насиров Мирлан мырза жана ошондой эле ошо эми биздин урматтуу министрибиз Ниязбеков Улан Омоканович дагы түшүнсө керек. Булардын сиздердин дагы өзүңүздөрдүн ушундай башыңыздарга ушундай бале келип, ушундай жалган жала келбейт деп кепил болот. Ошондуктан суранарым, ушул ата энелерди ыйлатпай, сыздатпай, ушулардын бир каргышын эмес, алкышына аласыздар деген аруу тилегим бар. Эмне дагы бир ой пайда болду. Дагы бир айтасыздарбы? Айта турган оюңуздар болдубу? Айта турган оюңуз бар. Бул каныга муктаж болуп жашап. Азыр эже ошону айтып коюңуз. Бул Нурландын атасы бирөөнүн канына муктаж болуп жашап атат. Гемодиализ алабылар. Жок, кан куйдуруп. Кан куйдурабыз, кан куйдурабыз, тромбоцит куйдурабыз. Ошо бала менен келсе дейт, мен сени кыйнабайм дейт. Канда куйдурабыз. Ким ал? Барам? Мен акам да коррупционер да, эми мен ошентип калмап жатышпайбы, ошону айтып атпаймынбы? Туура айтасыз. Барайлам да. Анан бир мындай байкаштырып, Карнын көрсөтсөң сен. ким коррупционер кандай жашайт? Абалыңды. Мен мейлі, мен азыр зарядтап алып барам. Мына ата ошо канга муктаж болуп, балаңыздын жанына муктаж болуп. Булар же мамлекетке бир төңкөрүш жасайм деп туура эмес кадам баскан жок го. Мамлекеттин тапшырмасын аткарып, ушул окуяга кабыл отурат. Эми мен көп айта берсем дагы сөз көп, бирок сураныч ушул ата апалардын суранычын орундатып, үй түрмөгө чыгарып берип туруңуздар. Анан калган тергөө иштери уланып, ак болсо ак, кара болсо кара болот. Ушуну менен урматтуу YouTube көрүүчүлөр